Урматтуу Алмаз Акымжанович, мен дарегиме Кара Суу районунун Отсадыр жана Нариман айыл өкмөттөрүнүн жашоочуларынан арыздар келип түштү эле. Жакында эле Кыргыз Республикасынын бул Санарип министрлигинин алдында калкты тейлөө департаментинин жетекчилиги бул эки айыл өкмөттөгү региондор аралык бөлүмдөрүн, паспорт столдорду жабуу чечимин кабыл алып, буйрук чыгарып, ошол департаменттин жетекчиси буйрук чыгарыптыр. Эмне себептен? Буга чейин биздин Санарип министри келгенде керек болсо ар бир айыл өкмөттөргө райондордогу центрлердеги сондор жетишпегендиктен ар бир айыл өкмөттөргө делегирование кылып паспорт столдорду калкты тейлөөнү күчөтөбүз деп сөз берди эле. Акыркы айларда эң чоң болгон ушу Кара Суу районунун Отсадыр айыл өкмөтүн, Нариман айыл өкмөтүн, Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү паспорт столдорду жабып, 50 километрге чейинки алыстыктагы райондун центрине Кара Сууга соңго баргыла деп буйрук берип атыптыр. Бул жерде, урматтуу Алмаз Акымжанович, протоколдук тапшырма берсеңиз, тез аранын ичинде ушул нерсени кайра калыбына коюш керек. Биз кайра элди калкты тейлөөнү жеңилдетүүнүн ордуна оорлоштуруп атабыз го. Мен атап кете турган болсом, ошол эле Отсадыр айыл өкмөтүндө 60-70 миңге жакын адамдар тейленет. Нариман айыл өкмөтүндө 100 миңден 120 миңге чейинки адамдар тейленет. Ошончо калк районго бара турган болсо, ал жерде очередь. Эрте мененки саат 7-ден 5ке чейин очередке туруп, очередь жетпей калып атат. Андан көрө жеңилдетишибиз керекти. Ошону бир сизден сураныч, тез аранын ичинде чечип беришин мен суранат элем.